Буга чейин эч качан ойго келбеген нерсени элестеткенге аракет кылыңыз. Бирок колуңда бир жеке китебиң, чоң басылган китебиң, сүрөттөрү бар китебиң кандай гана китеп болбосун элестетип көр. Бирок китептелген нерсе болбогон бир дүйнөнү кантип элестетүү мүмкүн? Же убакыт деген нерсе болбогон тартиптүү бир көрүнүштө бөлүктөргө айрылбаган күндү элестетиңиз. Күнүбүздө адамдар убакыттын ичинде жашашат. Белгилүү бир убакта ойгонот, жумушка же мектепке же башка жерлерге башка убакта барат. Белгилүү бир убакта тамактанат жана белгилүү бир убакта уктайт. Жашообуз сааттын айлануу ылдамдыгына жараша калыптанган. Бирок бир кезде адамдар мындай жашашчу эмес. Жана алар үчүн убакыт али ойлоп табылган бир сөз эмес болчу. Убакытты да, жазууну да, ошондой эле күнүмдүк жашообуздагы башка көптөгөн нерселерди 5000 жыл мурун байыркы Месопотамиядагы шумерлер ойлоп тапкан. Буга чейин бир күн күндүн чыгышы менен башталып, күндүн батышы менен бүтчү. Шумерлер ойлоп тапкан нерсе жазуу жана убакыт менен эле чектелген эмес эле. 360 градустук тегерек геометриясы, дөңгөлөктүү унаалар, балдар оюнчуктары, салыктар, алдыңкы сугаруу ыкмалары, стоматология, архитектура, шаар жана айыл чарба аймактарында көптөгөн өнүгүүлөр шумерлердин жашообузга алып келген нерселеринин айрымдары гана. Ушунун баарын ого бетер кызыктуу кылган шумерлер жөнүндө укмуштуудай тарыхый факт бар. Мындан бир кылым мурун эле биз шумерлердин байыркы доорлордо жашагандыктары жөнүндө эч нерсе билген эмеспиз. Болжол менен 100 жыл мурун Месопотамияда казуу иштерин баштаган археологдор чындыгында шумерлерди эмес, ассириялыктарды жана вавилондуктарды издеп жатышкан. Алар грек жана еврей булактарынан бул элдер жана алардын цивилизациясы жөнүндө бир топ маалыматтарга ээ болгон. Бирок шумерлер жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок болчу. Шумер аты 2000 жылдан ашык убакыттан бери адамдын эсинен жана акылынан өчүрүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө шумерлер байыркы доордун эң белгилүү коомдорунун бири экендиги ачыкка чыкты. Дүйнө жүзүндө көптөгөн музейлерде орун алган айкелдери жана аймакта жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөлөр аркылуу алардын кандай экенин, кандай жашашканын жана эмнеге ишенгенин билебиз. Мындан тышкары, соода, юридикалык жана административдик маалыматтарды камтыган 10 миңдеген шумер тактайчалары бизге алар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды берет. Эми бизде болгон бул маалыматтарга таянып, шумер тарыхы тууралуу маалыматтарга биргеликте күбө бололу. Көпчүлүк тарыхчылардын айтымында шумерлер биздин заманга чейин 5500 жыл жана 4000 жылдар аралыгында аймакка биротоло отурукташкан Батыш Азиялык эл. Шумер лингвисти Самуэл Ноах Крамер «Тарых Шумерден башталат» деген китебинде шумер тарыхы Ирандан келген көчмөндөр менен семмиттердин аралашмасы болгонун жана айыл маданиятынан башталганын жазат. Бул эки элдин жана маданияттын аралашуусу акыркы түштүк Месопотамиядагы биринчи шаар мамлекеттерди түздү. Мезгил менен бул шаар мамлекеттеринин ортосунда аймакка үстөмдүк кылуу үчүн айыгышкан күрөш жүрүп жатканын көрөбүз. Семиттер жалпысынан үстөмдүк кылган бул күрөштө месопотамиялыктар башка аймактарга тарай башташты жана жакынкы чыгышта алгачкы улуу мамлекеттердин бирин түзүшөт. Убакыттын өтүшү менен бул мамлекет Ирандын батыш түштүктөрүнө, анын ичинде Аракет деп аталган аймакка чейин тарады. Бул Месопотамия империясы акырында Каспий деңизинен же Кавказдан келген деп болжолдонгон алгачкы жана көчмөн шумерлерге туш келет. Месопотамия менен алгачкы уруулардын ортосунда буфер кызматын аткарган шумерлер кандай болсо да каршылык көрсөтүшөт. Алгачкы жолугушууларда аларга караганда технологиялык жана маданий жактан өнүккөн месопотамиялыктар үстөмдүк кылышкан. Бирок убакыттын өтүшү менен туткун же жалданма катары Месопотамия маданияты менен таанышып калган шумерлер өздөрүнө керектүү аскердик технологияны үйрөнүп, өздөрүнүн да маданиятына сиңирип колдонуп башташат. Убакыттын өтүшү менен ыдырай баштаган Месопотамия мамлекетине үстөмдүк кылып алгач батыш Иран жерлерин, андан соң түндүк Месопотамияны басып алышып, өздөрү басып алган бул аймакта биринчи жолу шумер мамлекетин түптөшкөн. Биздин заманга чейинки 3300-3000 жылдардын аралыгында шумерлердин аймакта кеминде 12 шаар мамлекети болгондугун билебиз. Бул мезгилде шаарлар жалпысынан дубал менен курчалган, ар бир шаардын өзүнүн кудайы болгон жана ар бир шаарда жок дегенде бирден храм болгон. Эми шумерлер тарых сахнасына кандайча келгенин жалпысынан талкуулагандан кийин алардын дүйнөлүк тарыхта эмнелерди өзгөрткөндүгүнө көз чаптыра баштайбыз. Биринчиден шумерлердин ишеним түзүмү жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Анткени диний ишенимдердин башаты шумерлерге да тарайт.
Шаарларды курууга чейин шумерлер чоң храмдарды кура башташкан. Бул мезгилде бийликти колго алган адамдар бул храмдарды башкарган башкы дин кызматчылары болгон. Жана алар кудайлар менен түз байланышта болгон деп эсептелген. Башка сөз менен айтканда, дин кызматчылар Кудай менен коомдун ортосундагы байланышты чагылдырган. Бирок биринчи храмдар пайда болгондон кийин болжол менен 1000 жыл өткөндөн соң бул салт формасы өзгөрө баштаган. Бийлик ибадатканалардагы дин кызматчылардын колунан хан сарайда жашаган падышаларга өтө баштаган. Сыягы падышалар аскер башчылары жана өтө бай жер ээлери болуп чыгышкан. Жана алар акырындык менен дин кызматчылар мойнуна алган руханий милдеттерди өзүнө ала башташкан. Ошентип Шумер коомунун башында жарым руханий ролго ээ болушту. Ошентип дүйнө тарыхында биринчи падышалар пайда болгон. Анда мунун баарын кайдан билебиз? Шумерлер жөнүндө эң негизги нерсе бул алар бизге таштап кеткен Шумер тактайчалары. Бул да биздин аларды изилдөөбүзгө чоң өбөлгө түздү. Жазуу чынында эле дүйнөлүк тарыхтагы эң маанилүү ойлоп табуулардын бири болгон. Бүгүнкү күндө жазууну ойлоп табууну жасалма интеллект же космосту изилдөө менен гана салыштырууга болот. Анткени жазуу аркылуу адамзат билимди жана тажрыйбаны кийинки муундарга өткөрүп берүүнү үйрөнгөн. Мындан тышкары жазуу кээ бир иштерди кыйла жеңилдеткен. Анын биринчи пайда болушу коммерциялык эсепке байланыштуу болгон. Кээ бир Шумер такталарында ким эмнени колдонгон, ким канча кой берген, канча уй алган деген маалыматтар толтура. Мындан тышкары өкмөттүн каржы жазуулары да Шумер чопо тактайларында чоң орунду ээлейт. Шумерде кагаз али ойлоп табыла элек болчу. Ошондуктан адамдар маалыматты жазуунун башка жолдорун изилдөөгө аргасыз болгон. Шумерлер бул үчүн колдонгон материалы чопо болгон. Жазуу процесси чопо бир аз ным болуп турганда катуу камыш таяк менен жүргүзүлүп, чопо кургаганда көпкө сактала турган жазуу пайда болгон. Бирок шумерлер калтырып кеткен бул лоокторду которуу бүгүнкү археологдор үчүн абдан кыйын. Себеби Шумер жазуусунда 700дөн ашык түрдүү символдор бар жана бул символдордун маанилери жана формалары ар кайсы шаарларда жана аймактарда ар түрдүү. Жазуу кайсы мезгилде жаралганы да маанилүү болгон. Анткени жүздөгөн жылдар бою символдордун мааниси бир топ өзгөргөн. Жазууну ойлоп табуу адамдардын коомдук турмушунда кээ бир чоң өзгөрүүлөргө да алып келген эле. Жазуу баарынын эле колунан келе турган жумуш эмес болгондуктан, жаза алгандар менен жаза албагандардын ортосунда жазма социалдык класстык айырмачылыкты жараткан. Бул айырмачылык шумерлерден баштап мезгил бою сакталып келген. Маселен, орто кылымдарда, чыгышта да, батышта да, ак сарайда кызматтарды ээлеген адамдар үчүн жазуу жана окуу негизги талаптардын бири болгон. Ушул жерден биз токтоп, эмне үчүн Шумер доорунда мынчалык көп нерселер пайда болгонуна баа беришибиз керек. Тарыхта бир нерсе пайда болушу же ишке ашышы үчүн биринчи андан мурунку кээ бир шарттар ишке ашышы керек болгон. Бул шарттарда айыл чарбасынын өнүгүшүнө жана алгачкы шаарлардын түптөлүшүнө байланыштуу болгон. Мисалы, Месопотамия менен Египетте математика менен геометрия өнүгүшү, дарыялардын ташкындарын эсептөө жана ал жердеги айыл чарба иштерин улантуу менен тыгыз байланышта болгон. Айдоо аймактарында түзүлгөн жаңы шаарлар жаңы жолдорду жана жаңы соода тармактарын түзүүгө мүмкүндүк берди. Сооданын өнүгүшүнөн үлүшү бар мамлекет да андан финансылык үлүш алышы керек деген ойду ачып берди. Ошентип шумерлер дагы бир нерсени ойлоп табышты. Салыктарчы, салыктарды сактап калуу үчүн эмне кылыш керек эле? Албетте жазуу жүзүндө. Анткени берилген жана алынган товарларды эсепке алуу жана каржылык эсеп жүргүзүү зарыл болуп калды жана бул жазуу аркылуу гана ишке ашат. Шумерлер тарабынан цивилизация этап менен ушундайча курулган. Цивилизация чындыгында адамдарга керектүү нерселердин жыйындысы болгон. Шумерлер өздөрүнүн ойлоп табуулары менен адамдар күнүмдүк жашоосунда колдонгон көптөгөн нерселердин пайдубалын түптөшкөн. Бүгүнкү күндө аларсыз дүйнөнү элестетүү мүмкүн эмес. Демек азыркы биз жашап жаткан дүйнөнү миңдеген жылдар мурда жашаган шумерлер курган десек аша чапкандык болбос. Кудум бүгүн жасаган кээ бир иштерибиз менен келечекти түзүп жатабыз десек аша чапкандык болбогондой эле.
Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуз.